Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Не покупаем, главное не волновайтесь. Вот вообще можно подумать, с голоду умрем. Нет, не умрем. Вот закончится это, в гости к друг другу будем ходить, вот будет там у друг друга есть. Так трудно, что ли. Вот главное, не волновайтесь. Главное, спокойствие. Вообще можете не волноваться, вообще не волновайтесь вообще. Салам алейкум, достор. Үйдө жатып сериктиктейсиңер. Кудага шүгүр дегиле. Мына, силер жакшы дам алсаңар биз иштеп беребиз. Мына он кеңири жетет. Үйдөн чыкпай отурсаңар болду силер. Мына. Он жетерлүү. Кудага шүгүр. Мен депутат Зулушевду компетенттүү, профессионал юрист катары, принципиалдуу көз карашы бар, позициясы бар гражданин катары билем. Аз болсо дагы парламентте коллега катары чоң иштеп калдык. Бирок ал саясатчы катары жаштык, тажрыйбасы жетпегендик кылып койду. Мындай саясий талашты жараткан маселелер мындай кырдаалда коомдун талкуусуна чыкпаш керек. Бүгүн кырдаал абдан оор. Кеп 10 эмес, 100 эмес, 100 миңдеген адамдардын өмүрү, алардын ден соолугу жөнүндө болуп жатат. Ар бир үй бүлө кооптонуп, тынчсызданып, маселе кандай чечилет экен деп күтүп отурат. Мындай убакта саясий көкбөрү жарыялагандыгыбыз биримдик боло турган убакта, ынтымак боло турган убакта, ушул дискуссиянын айынан граждандардын ыркы кетип, бөлүнүп, талашышы коркунучтуу. Коронавирус деген өзү менимче бул ажиотажды аябай бийликке жагымдуу болуп атат окшойт да. Мынчалык ажиотаж кылуунун кажети жок. Бардык эле өлкөлөрдө ажиотаж кылуунун кажети жок. Карап көрүңүздөр, 1,5 миллиард Кытай канча киши ошону менен уланды, канча киши каза болду, карап көрбөйсүздөр. Ошол учурда сасык тумоодон каза болгондор канча болуп атат, жүрөк кармап калып канчасы каза болуп атат, башка дарттардан канчасы каза болуп атат. Бул коронавирус дегенди көп эле андай кылып бир чочулатуунун кажети жок. Мен бир профессордун пикирин окуп калдым, жана эле эң коркунучтуусу бул коркунуч өзү дейт. Ошондуктан коркпоңуздар, маңдайга эмне жазган болсо ошону көрөбүз. Коронавирус жөнүндө ушундай бир ызы чуу чыгаруу менимче бийликтерге абдан бир ыңгайлуу жагдай түзүлүп калган сыяктанат. Пейилибизди токсоктосок, ниетибизди түз кылган болсок, бардыгы ниетибизге жараша болот. Мисалы мен чын айтайын, менин үйүмдө бүгүнкү күндө 1 килограмм un жок. Же болбосо бир 3 килограмм шекер жок. Же 3 литр май жок. Үмүт эртеңкибизден, бүрсүгүнкүбүздөн, башкабыздан. Анан жанагындай кылып ниетибизди бузуп алган болсок, биринчи кезекте жетишпегендиктен жетишпей калбайт. Ниетибиз бузулгандыктан ошондой болуп калышы мүмкүн. Ушундан Кудай сактасын. Пейилибизди ток кылалы, баардык өзүнүн ордуна түшөт. Коркпоңуздар. Рахмат, Дастан Нарисбекович. Эки сунуш, анан мен письменном видеде беремде. Биринчи, азыр элдин баары, биздин жарандарыбыздын баары үйдө отурушат, суткалап, билесиздер. Анан электроэнергия боюнча азыр деген 700 киловаттка чейин бир баа, 700дөн өйдө 2 эсе көтөрүлүп атпайбы? Ошонун лимитин алып койбой белеби? Ошону өкмөткө сунуштайт элем. Эркин Шамшидинович, элди да ойлош керек, туурабы? Бул бир. Экинчиси, могу тиги токтомдогу кечөөдө чоң талкуу болду, комитеттен да көп нерселер жетишпей калдык. Бирок торговляны алып атасыңар да. Менде бир кыска эле суроо. Кечөө эле мына биз талкууладык, сиз весенне полевые работы деп атасыңар. Эркин Шамшидинович, запчасттарды, весенне полевые работы элдин коопсуздугун ойлоп, коронавирус деп жаптырдык.
туура элдин улуттук коопсуздук, бул ден соолук биринчи орунда. Бирок миңдеген жарандарыбыз майда чүйдө оокатты сатышып оокат кылышат. Алардын баарын чектеп сала атпайбызбы? Кичи бизнестин баары сыртта алып калып атат да. Эптеп базарга чыгып эптеп тиги 100 сом, 1000 сом бир күндө кылып ошондо оокат кылгандарды. Мындай туура эмес болуп калып атат да, бул жерде исключить этип салып турсуңар. Ошол торговляны все-таки мен ойлойм алдырбаш керек. И эгер 15-не чейин карантин болсо, кийин 15-ден кийин узартасыңарбы, узартпайсыңарбы, бирок мен ойлойм күнүмдүк турмуш, күнүмдүк оокатта ошентип 500 сомдон 1000 сом тапкан жарандарыбыз абдан көп да. Вам на всех продуктовых пакетов делать, у вас денег не хватит. Вам будет проще дать разрешение людям, чтобы они зарабатывали себе на жизнь. И мен ойлойм, торговляны бияктан ушул токтомдон чыгарып калтырып коюш керек. Сен элге уруксат бергиле. Мамлекет бага албасак дагы өздөрү оокатын эптеп кылып, буга чейин 30 жылдан бери кылып келе жатышат да. Ошону чектетпейли, туура эмес болуп калат деп ойлойм. Урматтуу төрага, сиз мени түшүнөт болуш керексиздер. Кайрылуулар сизге да көп келип атат, билем. Рахмат. Здравствуйте. Сделали аналог аппарата ИВЛ. Это аппарат искусственного дыхания. Мы взяли на основе амбумешка. Это амбумешок. И обычно врачи его выдавливают таким образом. И здесь пациент, он вдыхает через эту маску. И мы его автоматизировали. На данный момент он работает таким образом. Саламатсыздарбы, урматтуу премьер-министр Мухаммед Гали Дүйшекеевич Абылгазиев. Менин аты жөнүм Ахматова, Толгунай 1984-жылы төрөлгөм. Мен сиздерге кайрылганын себеби азыркы учурда Дордой базарында квартирада жашайм. Ошондуктан менин бир көзүм слабый көрөт, бир көзүм вообще эле көрбөйт. Ошонума карабай Дордойдон базардан иштеп, семчка курут сатып иштеп, өз жанымды өзүм бакчы элем. Азыркы учурда аябай кыйналып калдым. Ошондуктан мага жардам берүүңүздөрдү суранам. Мен деген биринчи группанын инвалиди болчумун. Аны да жакында эле тапшырган болчумун. Документтерим бүт элек болчу, жакшы. Ошол боюнча үйдө вообще бир киреше жок, аябай кыйналып калдым. Телефон номерим 0708 16 15 05. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде коомдогу болуп жаткан пайдалуу элдик турмушту чагылдырган жаңылык видеолоруңуз болсо, анда биз менен байланышып коомчулукка жеткирсеңиздер болот. Ал үчүн биздин WhatsApp, Telegram номерлерибиз +7 925 245 89 79. Эртең квартплатабызды кандай кылабыз, кандай болот деп сурасам, жок дегенде ушундай жардам болуп атыптыр посольстводан. Ошо азыр мына видеого тартып атам. Азыр группаларга, тааныштарыма жөнөтөм. Силер да пайдаланып калгыла деп номерин жөнөтөм, чалып пайдалангыла. Урматтуу мекендештер, урматтуу Москва шаарындагы кыргызстандыктар, учурда дүйнө жүзүн каптаган коронавирус инфекциясы ар бир өлкө өзүнүн аймагында чукул кырдаалдын киргизилишине алып келип, бөтөн жердеги айрым мекендештерибиз мекенине кайта албай, кыйынчылыктарга дуушар болуп турган оор сыноочу мезгил болууда. Мындай кырдаалда бардык мамлекеттик органдарда эле Кыргызстандын Россиядагы элчилиги, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын миграция боюнча мамлекеттик кызматынын өкүлчүлүгү жана Москва шаарындагы кыргыз диаспорасынын лидер активисттери менен биргеликте мекендештерибиздин бул кырдаалда чыгуусуна бар болгон аракеттерин көрүүдө. Ал аракеттер тууралуу элчиликтин расмий сайтында, маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда айтып жазып жатабыз. Авиа рейстерди уюштуруп, мекендештерибизди жөнөтүп, ал эми такыр жашаган жери жок, аэропортто калып калган жарандарыбыз убактылуу турак жай, тамак аш менен камсыз кылынууда. Мунун баары жогорудагы мамлекеттик органдар жана кыргыз коомчулугунун активисттери менен биргеликте жасалууда.
Кечээден бери WhatsApp байланыштарынан элчилик тамак аш таратып жатат, келип алып кетиңиздер деп. Элчиликтин кабылдамасынын телефонун коюп, биздин мекендеш кызыбыз жарыя кылып, элдин баарын дүрбөлөңгө салып жатат. Бул жалган маалымат жогоруда белгилегендей, элчилик мекендештерибиздин маселесин жеңилдетүү, чечип берүү үчүн баардык аракеттерди көрүүдө. Эгерде кандайдыр бир гуманитардык жардам, тамак аш жагынан жардам болсо, элчилик расмий түрдө жарыялап, кыргыз диаспорасынын активисттери менен кеңешип, максаттуу түрдө таратат эле. Тараткан айым азыр изделүүдө. Бул аракети үчүн жооп бериши керек. Буга чейин дагы бир кыздарыбыз биздин коммунарка ооруканасында камап койду. Эч ким карабай жатат деген жалган маалымат таратып, кайра элден кечирим сурашты. Ушундай кыйын кырдаалда мындай нерселерди оюнга айландырып, элдин маанайына терс таасир берүүчү видео, аудио материалдарды таратуу менен бирүүгө жакшы көрүнүп, бирөөнү жаманаттуу кылууга аракеттерге тыюу салынаарын эскертебиз. Ошону менен бирге ушундай оор абалда жакындан колун сунуп, кайдыгер карабай жардам берип жаткан уюмдарга, активисттерге жана мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Элчилик мекендештерге дагы бир жолу жашаган ордунан чыкпай, кырдаалга байланыштуу шарттарды, мыйзам тартиптерди бузбай, санитардык, медициналык көрсөтмөлөрдү сактоого дагы бир жолу чакырып өтмөкчү. Кырдаалга байланыштуу кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондорго кайрылсаңыздар болот. +499 237 48 82 237 4601 +495 237 44 52 +499 238 3304 жана ошондой эле элчинин блогуна www.elchi.ru байланышууга болот. Тез байланыш телефон номерибиз +7 925 103 29 11. Баарыбыз сак бололу, урматтуу мекендештер. Ден соолугубузга карайлы, бекем тартипте, ынтымак менен гана бул кырдаалдан чыгабыз, деп билдирди Кыргыз Республикасынын Россиядагы ички иштер министрлигинин башчысы Аскат Алиев. Амансыңар, урматтуу мекендештер. Кутман күн. Бүгүн 4 апрель 2020 жыл, Москва шаары. Баарыбызга белгилүү болгондой, кечээден бери WhatsApp группаларда, соц тармактарда элчилик күн помощь берип атат. Бегер тамак аш таркатат деген жанагы дагы элчиликтин приемный телефонун коюп, ушундай жалган маалымат таркатып аткан биздин мекендештер туура эмес иште жасап атышат. Бул жалган маалымат көңүл бурбагыла, урматтуугандар. Да, бүгүнкү күндө элчилик, миграция, ички иштер министрлиги, өкүлчүлүк, коомчулук, кыргыз диаспорасы биргеликте аэропортто учпай калган мекендештерге жатаканасын чечип, тамак ашын чечип, жардам бергенге аракет кылып, ошол ишти жасап атабыз. Бирок үйдө бекер отургандарга андай жардам жок, урматтуугандар. Бир ай карантин болду. Туура түшүнүү менен кабыл алайлык. Баарыбыз эле кыйынчылык, эч ким жыргаган эч ким жок. Ошон үчүн, урматтуугандар, жалган маалыматты таркатпагыла, сиздер сураныч. Ким жалган маалымат таркаткан болсо, алар сөзсүз жазаланат. Аманчылык болсун, жакшы күндөргө жолугушкача дайым аман бололу. Кире кал инем. Аман болгула. Бар болгула. Suyuyan koyguna mal ördüler. Hadi hadi şöyle. Bakın.
Oldu. Qancha joy solu var? Konkret aytib qolmay. Eko ichib turgan. Shu, bo'ldi? Qolganini erkakdan. Non bor. Non bor. Boshqa bet eko. Gitmegender siz kaşığı yok ben de koyayım. Ақсақалдар бару сорпа ішкен неме? Тамақ аз қалды. Ақсақалдар бару сорпа ішкен. Ақсақалдар бет. Üçünü kıyıp vergiler. Балдырға неме жей береді. Бәл, ал ек. Гел, неме? Яқын кел, тамақ тиімді алырсың. Ben gerek götürürsem kaçana. Ек, ақсақалдар бет. Lan havasına olsa lan bu. Ақсақалдарға. Mandara uçaktan av oldu. Niye çakır az olur? Kamakları çıktı öyle mi? Solda. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мына бүгүнкү учурда көптөгөн адамдар сооптуу иштерди кылып жатышат. Мен ушу кыргыз элимдин айкөлдүгүн, боорукерлигин бир аз маз ушул өткөн жылдарга кайрылып кетким келди. Кыргыз эли ушундай боорукер элбиз 1930 жылдары казак элиде ачарчылык болуп, ошол эл бизге жардам сурап барганда биздин кыргыз элибиз жарты нанын бөлүшүп, казак бир туугандар менен чогуу жашап жардамдарын аяган эмес. Андан кийин улуу ата мекендик согушта 43 жылдары Сталин Ингушия, Чечняны элдерини биздин Кыргызстанга депортация кылышкан. Ошол маалда дагы биздин кыргыз элибиз боорукердигин дагы бир жолу өзүнүн боорукердигин көрсөткөн. Анда дагы өздөрүнүн үйлөрүнө киргизип чечен элдерин жарты нанын бөлүшүп жеп келген. Азыркы убакка дээр ошондо калып кеткен чечендер азыркыдай жашап келишет. Андан кийин 2005 жылы Өзбекстанда Андижан областында коголаң чыгып, Андижан областындагы көп элдер кыргыз элине кирген. Ошондо дагы границаны жаппастан биздин эл өз жардамдарын аяган эмес. Мынакей жакында эле Казакстанда дуңгандар менен казактар тополоң чыгып, ошондо дагы границаны жаппастан кыргыз эли боорукердигин дагы бир рет тастыктады. Ошондой эле азыркы учурда энди дүйнө жүзү боюнча бир атың өчкөр бул вирус таркады. Ошол бул вируста ар кайсы эл өзү менен өзү болуп калды. Ушул убакта кыргыз эли, кыргыз жарандары өз элине чоң жардамдарды, чоң сооптуу иштерди кылганга аракет кылышып атат, кылып жатышат. Жөнөкөй эле бир кызды алсак, мына өзүнүн акчасын алып интернет булактарынан көрүп калдым, өзүнүн акчасына маска сатып алып, маскасыны таркатып жүрөт. Анан бир жалаваттык бир келин өзүнүн айлыгына материал алып, маска тигип таркатып жатат. Бул кичинекей сооптуу иштер. Бир жигитибиз 5 миллион, мына депутаттарыбыз миллион, кандайдыр бир деңгээлде, дагы башкалары бир канча акчаларды которуп атат.
бир жигитибиз 7 миллион которду, бир жигитибиз 15 миллион которду. Бул ишкер жигиттерибиз. Дагы бир жигитибиз тонналаган ундарды, майларды таркатып айыл-майыл жүрүшөт. Ушул сооптуу иштерден калбайлы бир туугандар. Бул Алланын сыноосунда мына чычкан жылыда турабыз. Чычкан үйүндө отуруп кемирип жейт го. Ошол сыяктуу болуп калдык. Бул айылдагы кедей дагы, шаардагы бомж дагы, миллиардтарды банкына салып коюп чалкалап жүргөн миллионер дагы бирдей акыбалда, бирдей укуктуу болуп калдык. Бардыгы үйдөн чыкпай карантинде отурабыз. Бул Алланын сыноосу. Келиңиздер достор, туугандар, ушул сыноодо бардыгыбыз жакшы, сооптуу иштер менен чыгып кетели. Алла бардыгыбызга тынччылык, аманчылык берсин. Айтап кетер сөзүм ушул сооптуу иштердин уландысы эч качан түгөбөсүн, улана берсин. Ассаламу алейкум. Алла буйруса дагы кыргыз эли тойлорду жакшы көргөн элбиз. Ушул карантинден, ушул сыноолордон чыгып, дагы тойлордо, жакшылыктарда көрүшүп жүргөнгө Алла бардыгыбызга насип этсин. Буйруса дагы бир чоң сооптуу иштерди мен сиздерге жакында видеоролик кылып сиздерге тартуулагым кеп турат. Бул башталышы. Ассаламу алейкум. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.